Saat 3'te ayaldarga өткен баянда аялдардын күйөөсүнө кылган милдеттерин баса айтып койсоңуз деп суранат эле. Айтып кетип атабыз. Кудай кааласа иншалла пайгамбарыбыз айткан, кайсы аял 5 мал намазын окуса, орозосун тутса, күйөөсүнө баш ийсе, авирин сактаса, бейиштин 8 эшиги тең ачык, кайсынысынан кааласа кире берсин деген. Мына урматтуу аялдар, оңой эле иш калды. 4 ишти кыласыз, бейиштин 1 эшиги эмес, 8 эшиги сиз үчүн ачык. Фатадхул мин ай абвабил джаннати шаат, кайсынысынан кааласа кире берсин дейт. Биринчиси кайсы? Саллат хамсаха. 5 вакыт намазды окуса. Таштабаңыз 5 вакыт намаз. Самат шахраха. Рамазан айдын орозосын таштабаңыз. Ва атаат ба'лаха. Күйөөсүнө баш ийсе дейт. Күйөөсүнө баш ийүү кайсы? Арам нерседе баш ийүү жок. Ара калып кел, намаз окуба, буда баш ийүү жок мындай нерселерде. Жалган сүйлөө жок. Кайсыл жерде шариятта Алла Таала мурсат берсе, ошол жерде гана баш ийүү. Төртүнчүсү ва ахсанат фаржаха. Айверин сактасын. Айверин сактасын. Өзүнүн уят ар-намызын сактасын. Ата эне бир туугандар менен бир дасторкондо отурса болобу? Эгер алар ичимдик ичип отурушса, ошондой эле майрам туулган күндөрдө куттуктап барганда дагы ичимдик ичишет. Ата энеге уф деп айтпагыла дешет. Анан ошондойдо унутпай отуруп кызмат кыла берсек, бизге күнөө эмеспи? Майрамдарда билбей бирбей койсок таарынышат. Барбай койсок таарынышат. Жо туугандар, сиз ата энеге барыңыз, урматтаңыз, сыйлаңыз, бирок ичимдиксиз. Ичимдик боло турган болсо, акырын анда кетип алыш керек болот. Ичимдикти жок, ал жакшылык алып барбайт. Үйдө 5 жашар кызым бар. Оюнчуктар чачылып кала берет. Сүрөтү бар альбом, китептер дагы кээде түндө ачылып бойдон калат. Үйгө периштелер кире албай калбайбы? Кайсы үйдө сүрөт болсо, пайгамбарыбыз айткан, ал үйгө периште кирбейт деген. Ошон үчүн туугандар, бул сүрөт маселесинде өтө мындайча айтканда кылдаттык менен кайсы нерселерден сүрөт жөнөкөй эле пейзаж эмес. Мисалы, чычкандын сүрөтү, чычкан мына чычкан эме ушелияңыздарды айтып атам, берки чычкан эмес. Мына коктуңуздарды айтып атам. Ошондой эле жаратылыш бар, ысык көлдүн, ала тоонун сүрөттөрү жана башка. Же узактагы ушундай бир жайлоодогу малдардын сүрөтү болсо эчтеке эмес. Бирок эгерде жакындан көзү, мурду, кулагы билинген сүрөт болсо, ал үйгө периште кирбейт. Бул пайгамбарыбыз айткан. Андайлардан тазалаш керек үйдү. Жолдошум экөөбүз бири-бирибизди жакшы көрөбүз. Бирок кайненем бизди уруштурат. Кайненем каргап, баласын кызганат. Эч тыныч жашоо бербеди. Кайненемдин көңүлүн тапканга көп аракет кылдым. Эч болбоду. Эми жолдошум экөөбүз эки жолдобуз. Күйөөм мага бир талак берген. Кайра жаңы нике окутуп жашайбызбы? Же жөн эле жашай берсек болобу? Жок, бир талак берген болсо кайрадан нике кылып жашагыла туугандар. Анан мындай, кайненеңизге өлгөнгө чейин кызмат кыла бериңиз. Эч оор сезбеңиз. Мен сизге жакшына мынакей агайынелик бир насаатымды айтып коеюн. Кудай кааласа, ар бир кызматыңызга Алла Таалам разы болот, сооп берет, күнөөңүз кечириле берет. Биздин динибиз пайгамбарыбыз айткан, боору бар ар бир жандыкка кылган жакшылыгыңызга сооп берилет. Күчүккө дагы, мышыкка, итке дагы кылган жакшылыгыңызга сооп берилет. Кайнене бул адам. Ошон үчүн иншалла кыжалат болбоңуз. Кылган жакшылыгыңызды баалабаса, сизге рахмат айтпаса, аны күтпөй эле коюңуз рахматын. Алла рахмат айтат сизге. Бирок өчөшпөңүз, ага жакшылык кылганды токтотпоңуз. Кудай кааласа, албетте кызганыч бар. Эне деген баласына кызганат. Бардык эне эле кызганат. О кичинекей кыйналып төрөсө, 18, 20, 30га чейин чоңойтса, анан сизге жөн эле берип коюп карап отурабы? Анча-мынча кызганат да. О кызык. Ай сен эртеге мына сен да балалуу болосуң. Ошондо 9 ай көтөрөсүң. Кыйналып төрөгөнүңдү көрөбүз. Анан кийин токсикоз ал өзүнчө, аны багуу өзүнчө. Эненин мериминдей ааламда мерим жок. Бала ооруса айтат, мен эле ооруйн дейт. Буну эне гана айта алат. Эне гана айта алат. Ошондой кыйналып чоңойтосуз баланы. Анан кийин үйлөйсүз 20-25 жашка чыкканда. Анан ошо аялын карап эле кетип калса, сизди карабай койсо. Кандай акылга сыйса болобу? Ошон үчүн кичине мына келиндер кичине кандай десем мына акыл эстүү болгула. Мына тең салмактуу карап, алхамдулилlah буну да туура түшүнүп, тиякты да туура түшүнүп, машалла эми эне башында күйөөңүздү ушунча чоңойтконда шүгүр кылып, эчтеке эмес, кичине кызганса кызганат, кызганбаган ал чочко деп коет. Угуп алыңыз.
Кайраттуулук, кызгануу эркектерде, мусулмандарда, энелерде дагы бар. Аялы күйөөсүнө кызгансын, күйөөсү аялына кызгансын. Албетте чеги менен. Бирок кызганбаган ал чочко кызганбайт да ал. Даюс деп коет, бул жаман нерсе бул. Кызгануу алхамдулилля жакшы сыпат бул. Ошондуктан иншалла эне анча-мынча баласына кызганса, жөндөн эле капа боло бербеш керек. Жакшынакай кызмат кыла берле, соопту аласыңар, Алла үчүн кызмат кылгыла. Даражаңыз бийик болот, Кудай кааласа. Апталык таалим дааваттын аялдарга канчалык деңгээлде зарыл? Өтө зарыл. Мына бүгүнкү азыр фитнанын доору, телефондун доору, телефонду ачса эле күнөө, көчөгө чыкса эле күнөө, чачылган, бачылган, Алла Тааладан бейкапар кылган, ахиретти эстетпей турган, аптада бир жолу таалимге барат экенсиз. Бир аптада бир жолу хотя бы ушундай кичине ыйманды сугарып, ыйманды жаңылап, ыйманды күчөтүп, амалдарды, ахиретти бир эстеп келген жакшы да. Бул зарыл нерсе. Барып туруш керек. Жолдошумдун аялы, не дейт? Жолдошум дейби, туура эле? Жолдошумдун аялы каза болуп калган экен. Жолдошумдун аялы каза болуп калган экен. Бир кызым менен турмушка чыккам. Мындан бир кыздуу болдум. Жолдошумдун кыздары биздин жашоого жолтоо болуп жатат. Кандай кеңеш бересиз? Сабырдуулук, жакшы кулк мүнөз, иншалла кыла бериңиз, эч кыжалат болбоңуз. Дайыма бирөөгө жакшылык кылганыңыздачы, Алла үчүн жакшылык кылыңызгын, ошонун сообу дүйнөдө рахаты, кабырда нуру, ахиретте белеги сизге сөзсүз болот. Эч кандай проблема эмес. Мен анын да кызы да, мен мурунку аялдан болсун, ал да кыз да. Ошон үчүн айтып атам, биз жоочун адамга, биз жоочун кыздарга, жоочун адамдарга жакшылык кылганды үйрөнөйлү. Адамдарга эмес, айвандарга жакшылык кылганды үйрөнөйлү. Бул болсо сиздин жакыныңыз го. Кандай болбосо дагы ушу жолдошуңуздун мурунку аялынын кызы го. Ошон үчүн жакшы мамиле кыла бериңиз. Жакшы мамиле баарыбыз жеңес. Былтыр орозо кармагам. Балам 4 айлык болчу. Балам ыйлап тойбой 28 күн дегенде оозумду ачып салдым. Ошондо 2 күндүк орозо карызмынбы? Или эч нерсе болбойбу? Жок, карызсыз. Азыр мына ал кыштын күнү. Түн узун, күн кыска, салкын, чаңкабайсыз. Азыр сразу эле кармап берип коюңуз. Ошолорду баарыңыздарга эле аялдарга айтайын. Кимдин Рамазан айда карызы болсо, ар бир аялда эле карызы болот. Ошолорду мурункулары болот, мурунку жылдагылар, азыр мына орозо кармай турган мезгил келди. Кудай азаматтарына токтогулда мен билбейм, саат канчада таң неме болуп атат. Бишкекте бизде бир 5:16 экен, ушундайларда да 5:22. Сиздерде канча? Айырма болсо, мына 5терде оозуңуздарды жапсаңыздар, өтө жакшы болот. Эч кандай кыйналбай эле ачып коесуз. Даже курсаңыз деле ачпайт. Казаларды кармап бериш керек. Күйөөм мага гүл бере элек. 3 балабыз бар. Айтсам, апама бербеген гүлдү саңа беремби дейт. Деп коет. Рахмат. Алсак ыраазы болсун дейт. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Эчтеке эмес, аны күйөөңүз деле катуу айтып коюптур, бирок сиз гүл бере электи гүлдү эмне аласыз? Сизге дуа берип атса, мына ошол гүлдөн жакшы. Ошон үчүн иншалла ага сиз кыжалат болбоңуз, күйөөм мага гүл бере элек деп. Мен деле берген эмесмин, айтып коеюн. Ошон үчүн иншалла ага эмес, бирок дуа бериңиз, жакшы кулк мүнөз берсе, жакшы дуа берсе, жакшы көз карашын берсе, алхамдулилlah жакшы мындай мамилесин берсе, миллион гүлдөн жакшы эмеспи ошондой? Анан гүл берип анын аркасынан дагы ар нерседен. Үйдө кайненем болуп жашайбыз. Кайненем кайнежемдин кызын багып алган. Менин балдарым менен уруш талаш күндө ызычу. Калыстык сөзүңүздү айтып коюңузчу. Биз бөлүнүп кетсекпи? Или кайненеме айта албайбыз. Күйөөм жалгыз бала. Мен силерге жакшы нерсени айтып берейинби? Кудай кааласа сиз амалга бекем болуңуз. 5 убакыт намаз каза болбосун, зикирлер, дуа, Кур'ан, үйдө таалим, үйдүн тазалыгы, маанайыңызды жарык кылыңыз, күн сайын ахиретти эстеңиз. Алла үчүн жакшылык кылып, соопторду Алла берет. Ошон үчүн ушул бардына садака кылып, садака кандай акча менен эмес, жакшы мүнөз менен, жакшы ой менен, жакшы пейил менен кыла бериңиз. Кудай кааласа баары жакшы болот иншалла. Мурун билесиздерби? Бир үйдө кошуналары, туугандары, барды келип эле жашачу. Эч кандай ызычу-пызычу эмес. Баары жакшы. Азыр дүйнө көбөйдү. Азыр ушул дүйнө көбөйдү. Кызмат азайды. Биздин иш азайды.
Азыркы мисалы келиндер эч кимсе мына билбейм силерде айылдарда Бишкекте го мындай тандырга нан жаппай калды да. Азыр мисалы кир жуубай калды. Кир жугучлар үйүңөрдө болсо керек мына. Мурдагылар кандай суу ысытып казанга, анан кир жууган, анан тиги болсо нандарын айтпаңыз, малды караганын айтпаңыз. Мына энелерибиз бардык ошо күндөрдө өткөн. Азыр жалкоолукка кетип атат дагы, болор болбогон нерсеге сабырсыздык болуп атат. Андай кылбайлы. Сабырдуулук менен, кайраттуулук менен иншалла Кудай кааласа, канча үйдө адам көп болсо, ошончо береке. Ушуну билип коюң. Канча үйгө көп конок келсе, ошончолук береке көп келет. Сиз ойлобоңуз, келип туруп биздин ырыскыбызды жеп кетет деп. Жок, ал келип ырыскысын өзү ала келет, берекесин таштап кетет. Мына мусулмандын ураны кандай болуш керек. Хижаб кийиш сөзсүзбү, жөн эле жолук салынып жүрсө болобу, кыргызча кылып. Болот, жөн эле салынып жүрө бериңиз, бирок намахрам эркектер келсе, жүздү жашырыш керек болот. Менин жолдошум 10-15 жыл мурун ичкилик ичип алып талак бердим деп айткам дейт. Эмне кылуубуз керек? Эми кандай талак берди, канча талак берди, эмне деген кандай абалда, буну териштеш керек. Караңыздар, сиздер анан көрөк мына жердеги ушу имамга келип, аалымдарга келип, толугу менен жазып бергиле, булар жооп берет, болбосо борбордон сурайт, болбосо биз да жооп бергенге аракет кылабыз. Талак түштүбү, түшкөн жокпу? Эмне деп айткан? Кандай деп, кандай абалда айткан? Канча жолу айткан? Териштирип анан жооп берели. Кеткен келин келбеш керек деген туурабы? Күйөөм экөөбүздүн жашообузга кайнатам каршы. Жок, кеткен келин келбеш керек деген туурабы? Туура эмес, ушундай кантип болсун? Келин кеде кетет, кайра келет. Кеде ооруп калып кетет, кайра келет. Кеде көңүлү чөгүп кетет, кайра келет. Кеде курсак ачып калып кетет, кайра келет. Ушундай да. Дүйнө ушундай да, келмей кетмей да. Анан ише жашообузга кайнатам каршы деп дуа кылгыла, жакшынакай көңүлүн алгыла, каяш айтпайгыла, жакшынакай кызмат кылып, маанайыңарды жарык кылып, Кудайым буйрса иншалла баары чечилет. Эч кандай чечилбеген маселечи, вообще жок чечилбеген маселе. Бардыгы чечилет. Бардыгы өзүбүздөн зависит этет, айтып коеюнбу? Биз өзүбүздү оңдойлу, бүттү. Калганы кыжалат болбоңуз. Алла ушундай оңдоп коет маселени, өзүңүз көрөсүз. 999 пробадагы 62 грамм алтын куймам бар. Зекетин кандай кылып берем? Накталай 100 000 сомум бар. Өзүм биринчи топтогу орукчамын. 62 грамм, будан иншалла зекет бербейсиз. 85 грамм алтын болсо, ошондон зекет берилет. Алла таалам шипасын берсин. Көп жылдар бою жер алабыз, там салабыз деп жыйнап жүргөн акчанын зекетин кантип беребиз? 300 000 сомдун 4-5 жыл бою сактап чогултуп жүрдүк. Башка эч нерсе жок, там мал жана башка. Эгерде ошол накталай акча ушу 300 000 сомуңуздар болуп, жер алабыз, там салабыз деп бирок салбай эле жүрдүңүздөрбү? Зекетин бересиздер. Мына быйылкы жылдын эсеби боюнча Рамазан айда алымдар кеңешинин чечим чыгарат. 250 000 сом болуш керек, адашпасамчы. Демек сиздердики 300 000 сом, 300 000ге зекетке бөлөсүз 40ка. 40ка бөлсөңүз 300 000дики чыгат да. Мен азыр жанымда калькуляторум жок. Мындайча айтканда, канча болот? 40 000ден 1000 сом болот да. 400 000ден 10 000 сом болот да. 20 000ден 5 000 сом болсо 7,5 000 сом экен да. Болжолду. Ошону бечараларга, Кудай кааласа кембагалдарга, мусулмандарга бересиздер. Менин суроом, күйөөм үйдөн тынбай куй берди. Үйдөн чыгып кет деп. Ойношун алып келип жашайм. Боюнда бар деп. Акыры чыдабай андан тамагыңды бер десем, талагыңды бер десем, саңа талак элеби? Мен саңа талакты мурун эле бергем. Үйдөн кет дегенде талак түшөт. Да, ошону билбейсиңби деген. Ортодо 1,5 жыл жашаган жокпуз. Балдарды таптакыр карашкан жок. Же үйдөн кетпеди. Эми келип сени менен жашайм. Талакты берген эмесмин деп атат. Шаарга муфтиятка барып чечип келели десем көнбөйт. Бизге талак түштүбү ошондо айтып бериңизчи.
Эгерде үйдөн кет жогол деп ниетинде талак болсо түшүп калат. Ошондой болсо бир талак түшүп калат. Киная деп коет. Жогол кет көзүмө көрүнбөй деди, жок кет дедиби? Жүрөгүндө талак берүү болсо, анда түшүп калат. Ошондойго кинаяда бизде байына деп коет, нике бузула турган бир талак болот. Эгерде кайра жашагыңар келсе, акыл эсине келсин. Туугандар менен жакшынакай сүйлөшүп, будан ары жакшы жашайлы деп, кайрадан күбөлөрдүн алдында нике кыйлат. Бирок кайрадан дагы махр берет. Билип койгол, кайрадан бул, кайра нике кыйганда кайра махр берет. Калың берет деген сөз. Менин апам өтүп кеткенде 10 жыл болду. Укам 5 мал намазда. Укам жумушка кетсе, атамы караганга киши жок. Кайната менен келин үйдө калса болбойт деп, дайыма дайыма ээрчитип жүрөт. Дайыма ээрчитип жүрөт. Атам жалгыз көп калат. Ушул туурабы? Атасын карабай ээрчишип жүргөн. Жакшы түшүнбөй калдым мен. Менин апам өтүп кеткенде ise 10 жыл болду. Укам 5 мал намазда. Так. Укам жумушка кетсе, атамы караганга киши жок. Кайната менен келин үйдө калса болбойт деп дайыма ээрчитип жүрөт. Сен келин эмессиң го, сен укаң болуп атпайбы? Апам, атам деп атасың. Келин менен кайната мисалы карап туруп карап. Балага эгерде ата кызматка муктаж боло турган болсо, бала кызмат кылсын. Аялын ээрчип жүрөбү? Атам жалгыз көп калат. Ушул туурабы? Атасын карабай ээрчитип ээрчишип жүргөн. Жок, мындай эми кичине мен түшүнүшүмчө мындай болуп калды. Кичине түшүнүксүз жазылып калган, бирок мен оюмча мындай го дейм да. Атасын карабай ээрчип, аялын ээрчип жак бер жак, андай кылбаш керек. Атаны кордобо, эртеге кордук саңа дагы келет. Ошон үчүн иншалла атага жакшынакай кызмат кылып, ошол жерде эгерде атаны караганга, мисалы апасы өтүп башка эч ким караган эч ким жок болсо, же болсо азыр алхамдулилля кандайда карай турган бирөөнү таап бериш керек болот анда. Же болсо өзүңөр ошол жерде дайыма карап тургула. Учурларда ага эни катары бир туугандар кезек менен карагыла, атаны мындай кылып жалгыз таштап, мындай кордоп койбогула туугандар. Андай эмес. Кезек менен болуп сөзсүз кыздары бар, балдары бар. Ушу жашка келгенде анан карабай койсо болбойт да. Бирок кыздары да канча-мынча узакта келип карап койсо да жакшы. Балдары сөзсүз карасын. Мен биринчи турмушумдан ажырашып 2 балам бар. 5 жылдан кийин турмушка чыккам. Азыр 7 балам бар. Бирок мурунку жолдошум талак бергенин билбейм. Эмне болот деп ойлоном. Чоң рахмат. Жөсер мындай ажыраштык деп ажырашып кеткен болсоңор, талак түшкөн. Угуп алгыла. Эгерде таптакыр эле жөнөкөй эле таарынып кетип калып эле анан башкага турмушка чыгып кетип калсаңар, анда чатак. Ошон үчүн мындай жакшынакай кылып азыр деле кеч эмес карап, мурунку жолдошуңар эмне деген, урушуп кетип калдыңарбы, жөн эле кетип калдыңарбы, ажыраштык деп мага жазып атканыңар, ажыраштык деп атасыңар да. Ажыраштык дегенде уже талак түшөт деген сөз. Эгерде ажыраштык бүттүгөн болсо, талак түшөт деген. Эгерде карап тургула, эгерде ажыраштык эмес жөн эле кет, ана мына урушуп эле кетип калган болсоңор, анда күйөөңөрдөн, мурунку күйөөңөрдөн талак алыш керек. Талак алгандан кийин эйдда деп коет. 3 этеккир күткөндөн кийин анан нике кыйып, ошондо анан нике жүрөт. Болбосо нике өтпөй калат. Буну тактагыла биринчи кандай болгон. Салаваттын кыргызча маанисине токтоло кетсеңиз, мен пайгамбарга Алланын тынчтыгы жана жакшылыктары болсун деп түшүнөм. Ушул туурабы? Көп жылдан бери наристе күтүп жүрөм. Мага дуа бериңизчи. Атым Мерим, Алла разы болсын. Алла таалам ыймандуу перзенттерди насип кылсын. Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи ва саллям туура эле Алла тааланын салаваты жана тынчтык саламы болсун деп. Алланын райымы деген сөз. Алланын айкөлдүүлүгү, Алла тааланын тынчтыгы саламы болсун деген сөз. Биздин мышык дайыма эле мен намаз окуп жатканда келип жай намаздын үстүнө жатып алат. Эшикти жаап салсам, мыялап акыры жаныма киргизип алам. Эчтеке болбойт.
мышык жаныңызда жүрө берсин, жатып ала берсин жай намазга. Ал деле ошо аракет кылып атат да намаз окусамбы деп. Эчтеке эмес ал. Мышык алхамдулилля жакшы. Үйдүн ичине ит киргизбегиле, мышык киргизе бергиле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайсы үйдө сүрөт ит болсо периште кирбейт деген. Ит короодо корону корууга, малдарды караганга, аларга койсо боло берет. Бирок үйдүн ичинде ит болбосун, мышык болсо жакшы эле. Эски жай намазды өрттөсө болобу? Эчтеке болбойт. Өлгөн адамдын сүрөтүн үйгө илип койсо болобу? Жакшы эмес, илбеңиз. Менин таксырым мурда намаз окучу, азыр окубай калды. Даватка барыңыз десем, барбайт. Мага да условия түзбөйт. Намаз окуганга, гусул алууга шарт жок. Кантип мурдагы калыбына келтирсем болот. Сиздин баяндарыңызды көп көрөм. Жолдошума телефонуна жөнөтөм. Бирок жыйынтык жок. Кандай кылсам болот? Кеңешиңизди айтып койсоңуз. Кудай кааласа күтүү барго бул улуу ибадат. Алла Тааладан жакшылыкты күтүп турганыңыз интизарул фарач ибадатта болчу. Шашылбаңыз иши, өзүңүз колуңуздан келген шарттарды түзө бергиле. Бирок иншалла азыркы жакшылыкка чакырганыңызды токтотпоңуз. Дайыма жакшы маанайда ошо жолдошуңузду үйгө күтүп алып, үйдөн чыгарып атканда жакшы маанайда, настроениясы жакшы болуп калганда айтыңыз. Анан үйдө тайлимди баштасаңыз, үйдө ошол фазаил амалды китепти окупчу бир учурда. Акырындан чогуу окусаңыздар жакшы болмок да. Анан барып иншалла буюрса, үмүтсүздүк биздин динибизде жок. Үмүтсүздүк шайтандан. Биз дайыма жакшы үмүт менен жашайбыз. Кудай кааласа жакшы болот деген үмүттө кызмат кыла бериңиз. Бу жакшы болот иншалла. Жакшылыкка чакырганды, сабактарды жөнөткөндү таштабаңыз. Мен Токтогул жергесине кош келиңиз. Мен экинчи суроом бар эле. Балам 16 жашта, алхамдулилла, намаз окуп жүрчү. Бирок акыркы учурларда кайтарып ыйманы алсырап бараткандай. Кантип намазын бекемдетсе болот? Же мажбурлап окутуш керекпи? Жок. Эң жакшысы, урматтуу эне эже кардаштар, айтып берейинби? Сиздер убакытка тарланып зарланбаңыздар. Балдардычы айына 3 күнгө чыгарып тургулагы. Рахмат айтасыз мага. Ошого иншалла 27 күн сизде үйдө ишти кыла берсин. Корону карайбы, бизнес кылабы, эмне кылса ошо кылсын 27 күн. 3 күнгө баламды эптеп-септеп ошо кичине акча берип болсун, көңүлүн көтөрүп болсун, кайра айдап туруңуз. Мечиттин чөйрөсүнөчү. Иншалла сөзсүз оңолуу болот. Сөзсүз тазалануу, жакшы жака кадам таштоо болот. 3 күн алхамдулилла намазы бекем болуп келет. Эрте менен турат, багымдатка жамаат менен мечиттин чөйрөсүндө. Кудай кааласа сиздерге өтө көп пайда болот. Мен өзүм алхамдулилла жоолук салынып 5 убакыт намазга келгем. Бирок жолдошум, бир тууган акелерим окушпайт. Алардын ахирети кандай болот деп корком. Кантип намазга чакырыш керек? Даватка чыгыңыздар десем угушпайт. Дуа кылып коюңуздарчы сураныч. Алла сизден разы болсун. Мындай кылыңыз. Сиз өзүңүз дават бергенди таштабаңыз. Сиз да дават бериңиз. Ахиретти айтыңыз, Алланы улуктаңыз, жакшылыкка чакырыңыз, учур пайдаланып, кичине белек берип коюңуз, торт жасап бериңиз, тамак бышырып берип, үстүндө чай берип атканча, акырындан дават бере бериңиз, жакшылыкка чакырып, намаздын пайдалары, ахиретти айтып. Балалуу боло албай жүргөн адамга бала берсе болобу? Мисалы, агасы бир тууган карындашына. Болот? Бирок бала ошо кимдин бел суусунан чыккан болсо, ошол атасы болуп эсептелет. Хорошо? Буну эске салыш керек, унутпаш керек. Биз бир убакта жолдошум менен таарынышып жүргөндө мага телефондон талак деп 3 жолу жазган. Бирок 1 айдан кийин элдешип азыр жашайбыз. Бирок мен дайыма ойлоно берем. Айылдан, имамдан сурагандан уялам. Бул жашоонун маселеси, ахиреттин маселеси. Эгерде ошол 3 жолу жазып, бердим деп жазды, эмне деп жазды такташ керек. Же беремин дегенби? Же бирок качан мынаны тактап туруп неме кылбасаңыздар, эгерде 3 талак түшкөн болсо, кайра ошо жашай бергениңер болбойт. Анан көрөк бул маселени биринчи тактагыла, ошон үчүн муфтиятка баргыла. Зерикпегиле. Мына жерден эрте менен таксиге түшсөңөр, түштө муфтиятка барып каласыңар. Экөөңөр чогуу барып, ошол жерден тактап, аныктап бардыгын неме кылып келиле. Фатва бөлүмү 15-кабинет.
Менин күйөөм 1 жылдан бери Москва шаарында ар бир катындар менен жашап жүрөт. Мага талагын бербей качып жүрөт. Менин болгон акчаларымды жок кылып кетти. Талагын кантип алам? Талак бузулдубу же жокпу? Жок, ал талак бербесе бузулбайт да, каяктан болот? Ошон үчүн ата энеңиз болсо керек, туугандарыңыз бар, жакындарыңыз бар, имамга жолугуп, ошол жолдошуңуздун телефонун алып, эгерде ошо талак алуу маселеси болсо, ошо кантиптир өзүнөн алыш керек. Башка жолу жок бу жерде. Менин жолдошум диндеги эркектерге тиешелүү нерселерди гана пайдаланат. Аялдарга мамилени жакшы түшүнө бербейт. Так, эми сурооңуз эмне? Жакшы түшүнсүн, жакшы мамиле кылсын. Илим жок намаз окуганга кандай көз караштасыз? Алла сизден ыраазы болсун. Илими жок кандай? Намазды үйрөнүш керек да. Ошол илим да. Намазда кандай фарыз бар? Намазга даарат керек, кийим таза болсун, жай таза болсун. Кыбла деген эмне? Такбир деген, ниет деген эмне? Убакыт деген эмне? Кичине билиш керек. Ансыз болбой калат намаз. Күйөөмдүн таап келген кирешеден анын уруксаты жок, садака бергеним туурабы? Бир азыраак берип турсаңар болот. Көп эмес. Өзүмдүн тапкан кирешеден садака берүүм үчүн күйөөмдүн уруксаты керекпи? Өзүңүздүн тапкан кирешеңизден садака берүүгө уруксаты кереги жок. Бирок уруксат сурап койсоңуз ынтымакты күчөйтөт. Анан кийин эгерде мына биринчи сурооңузга кошумча карап туруңуз. Эгерде күйөөңүз сиз садака бергениңизге каршы болсочу, анда уруксат сураш керек. Бирок эгерде күйөөңүз дагы садаканы сообу керек мага деп турган адамдардан болсо, садака берсеңиз жарым сообу күйөөңүзгө, жарым сизге тиет. Жолдошум экөөбүз таарынышып кетип, ортого талак айтылып калган. Элдешүүгө мүмкүнбү? Талак маселеси боюнча кене маалымат берип коюңузчу. Эгерде бир талак түшкөн болсо мүмкүн, проблема жок. 3 талак түшүп калса мүмкүн эмес. Токтогул районуна кош келиңиз. Рахмат, сизден Алла ыраазы болсун баарыбыздан. Өмүрүңүзгө береке берсин баарыбызга. Ыйманыбыз ушунчалык алсырап атат, эмне кылабыз? Ыйманды күчөткөн ыймандын сөзүн сүйлөйлү. Ыймандын сөзүн угайлы. Ыйманга даават берейли. Балдарды тарбиялоодо психологдорго сабак алсак болобу интернеттен? Жакшы эмес. Бүгүнкү күндө эгерде ыймандуу мусулман психолог болсо мейли. Болбосо ар кандайга чыгып алып, балдарды кайра бузуп коюшу мүмкүн. Күйөөм мурун талак деп айткан, урушуп кеткенде, азыр жашап жатабыз. Эч нерсе болбойбу? Же кайра башынан нике кыйдырыбыз керекпи? Имамга келгиле, тартынбай, убакыт өтсө кетсин, тыйын кетсе кетсин, келип, эмне деп айткан, эмне деп талак түшкөн? Жөн жашай берсе болбойт да. Карап келиңиздер. Эгерде жөн эле талак раджия деп коет бизде, раджий талак түшкөн болсо, анда кайрадан жашап кете берсе болот. Аны мисалы чогуу болуп койгон, кучактап койгон, жөөп койгон менен өзү кайтып никеге орундалып калат да. Бирок байына деп коет, нике бузула турган талак бар. Ал жерде кайра нике кыймайынча жашаган арам болуп калат. Анан эгерде караса мугаллаза деп коет, таптакыр кайрадан нике кыйса болбой турган талак болуп калат. 3 талак жана андан көп болупчу. Кудай сактасын. Ошон үчүн кайрылып, сөзсүз аалымдардан же болсо имамдардан маселеңиздерди тактап алыңыздар. Урушуп кетсек эле кете бер дей берет. Эмне кылсам болот? Жашагым келбей жатат. Урушпа да, эмне кыласың? Бириңир көтөрүлгөндө экинчиге кичине пас болуп кой. Ар бир сөзгө сөз кайтарып, 2-3 сөз сүйлөйт. Ошол сөз сүйлөп аткандачы, мен айтайынбы? Зикир. Тилиңерде зикир кылып жылмайып тура бер. Бүттү. Эмне жылмаясың деши мүмкүн. Анан эмне кылам? Акырын аны урушпагыла. Эгерде туруп урушкан болсоңор, отургула, отурган болсоңор, жаткыла. Мындайча айтканда, урушууну кетире турган жолун караш керек. Ал бир сөз болсо шайтан күчөтүп берет дагы, ортого от салып берет да. Ошон үчүн дааратка кетиш керек. Ордунан акырын уруксат сурап же турап кетиш керек. Мейлидир, эң жакшысы сразу кечирим сурап коюш керек. Мени кечирип коюңуз, мен туура эмес кылып койдум окшойт. Бүттү. Шайтан өчөт ошол жерде элечи. Анан биз атаандашып, ал бир сөз айтса, 2 сөз айтабыз, айтып баратып, анан кийин кезек кет талакка чейин барып калат да. Балдарды таштап, чет мамлекетке кетип иштесекби деген ушул кылганыбыз туурабы? Мен туура эмес деп айтам. Кудай кааласа бүгүн Кыргызстанда эч ким ачка жок.
кичине мээнет кылган адамдын баары курсагы ток. Альхамдулилля, азыр Кыргызстанда Кудайга шүгүр, жумуш жагынан дагы, акча табуу жагынан дагы жалкоо эместерге оңой эле да. Чет мамлекетке кетип, аякта Кудай билет эмне бар, эмне жок, бала чаканын тарбиясы эмне болот бул жакта. Ошон үчүн бала чака менен чогуу адам баласы өзү көп деле жашабайт туугандар. Ошо кичине жашообузду дагы мындай берекелүү, ынтымактуу бала чака менен чогуу өткөргөнгө жетпейт да, мындай эле айтып коеюн. Эгер өтө зарыл эле болуп калып эле тиякта мисалы $1000, $2000, $3000 беребиз деп аткан болсо, анда карап көрүп иштеп, бирок ошондо да тиякта калып калбай, башка мамлекетти мактай бер, бирок өзүңдүн мамлекетиңде жашай бер дегендей. Эң жакшы өзүбүздүн мамлекетибиз, мекенибизге жетпейт. Чын айтып коеюн. Бизде Кыргызда жакшы сөз бар го. Кичинекей атты мактай бер, чоңун мине бер дегендей. Башканы мактай бер, Дубайбы, укмуш, Америка, деп мактап кой, бирок Кыргызстанда эле жашай бер. Мына ушу токтогулдан чыкпай эле жашай бер. Кудайга шүгүр, 24 саат биздин мамлекеттей аман, эркин, берекелүү, бардык жагынан жетишкен. Ана Кудайга шүгүр. Кичине эле биздин жалкоолугубуз бар да, чын айтайын. Ошо жалкоолукту кетириңиз табасыз. Өткөндө мына Бишкекте балдар менен сүйлөштүк, азыр мына тигүү жагы аябай өнүгүп кетпедиби? Жеңил өнөр жайчы. Мынаке. Дамла дейт, ушу кыз келиндерге тигип бергенге айына 30.000 берсек иштебей атат дейт. Мына. Азыр ушу айылдарга жиберип тиктирип атабыз дейт. Кудайга шүгүр, иштейм деген адам жөн эле табат. Ошон үчүн эң жакшысы, мен сиздерге дагы бир кошумча сөз айтайын. Аалымдар жазышкан. Бактылуулуктун белгилеринен бир белги адамдын ырыскысы өзүнүн мекенинде табылса. Бул бактылуулуктун белгилеринен бир белги да. Ошон үчүн иншалла зарыл учурда эле чет мамлекетке чыгып иштеп келбесеңиз, ал жактан жакшылык бир опыт, же болбосо билим, же болбосо мер кишине акча таап келерсиз. Бирок ал жакта калып калыш үчүн эмес, жүрөгүңүз баары Кыргызстан деп согот да, туурабы? Киндик каныңыз бу жерде төгүлгөн. Алхамдулилля, ошон үчүн бул жерде эле иштегениңиз туура. Күндөрдүн ыйыгы, берекелүү жума күнүңүздөр кут болсун. Рахмат, сизге Алла разы болсун. Баарыбыздан, алыстан келип атайын биз үчүн баян кылып жатканыңызга рахмат. Атам айткан, жактырып жаткан балага турмушка чыксам кандай болот? Атам айткан жактырып жаткан балага турмушка чыксам кандай болот? Бирок ал бала менин көңүлүмө жакпай жатат. Эмне кылсам, атамдын көңүлүн карап тие берейинби? Истихара окуп көрүңүз. Истихара, жакшы дуа кылып көрүңүз. Бирок иншалла мен ойлойм, ата деле жаман баланы тандабаса керек. Иншалла мүмкүн башында көңүл болбосо дагы Алла Таалам өзүнүн кудурети менен баш кошкондо көңүлдү бир кылып, негизи иншалла үй бүлөдө такыбалык керек. Ошон үчүн иншалла атаңызды угуп турганыңыз да жакшы. Дагы кеңешип көргүлө, истихара кылып көргүлө. Сизге суроом, Алла разы болсун, бар эле. Акемди үйдөгүлөр кыйнап эле кыз алып берип коюшкан. Акемдин өзүнүн сүйлөшкөн кызын алып бербей коюшкан. Үйлөнгөнүнө 3 ай болду. Ошондон бери жеңем 2 жолу кетип келди. Экөө эч сөз табыша албай, акем ажырашам десе апам болбой ызычуу кылып жатат. Акем дагы, жеңем дагы аябай кыйналып кетишти. Кандай насаат айтасыз? Эмне кылсак болот? Апама кантип түшүндүрүп жеткирсек болот? Үйдө күндө ызычуу, ошол үчүн. Жооңузга чоң рахмат. Караңыз, акеңиз берки кыз менен сүйлөшпөсүн. Никесинде жок кыз бар го, чагып калган, сүйүп калган башка. Токтотсун ошону. Толугу менен токтосун, ал арам ал. Ак никесиндеги аял бар го, Алла Таалам берген ошо гайыптагы никеси. Мына жеңең дагы ошо карап туруп бири-бирине алхамдулилля дуа кылып, үйдө амалдарды күчөткүлө. Бул шайтандын азгырыгы. Экөөнү тең минип алган. Жакшынакай алхамдулилля ошо шайтанды кууш үчүн үйдө намазды окугула бекем. Музыка, балакет, садакеттердин баардыгын токтотуп, зикирлерди, дуаларды, Куран окуп, үйдө амалды оңдойлу, чөйрөнү тазалайлы, анан көрөсүн иншалла Кудай кааласа жакшы болот эне. Ак нике менен баш кошуп, эми 3 ай айлап болуп жашаган болсо, кичине сабыр кылыш керек. Бул ошол адал. Акеңе ошол ак нике менен үйлөнгөн ошол адал. Башка кыздар адал эмес. Ошо жеңеңе дагы башкалар адал эмес. Кудай кааласа иншалла Алла Таалам булардын башын коштубу? Жаман ойдо болбой, жакшы ниетте болуп, үйлөнгөндө бир жакшы ниеттер менен алхамдулилля баш кошушкан. Өз ыктыярлары менен макулдуктарын беришкен. Эми азыр кишини аракет кылсын. Ана бирок башка нерселер баягы менен токтотуш керек, сүйлөшкөн кыздарды.
Менин насаатым ушул. Бизге токтогула келгениңизге аябай кубанычтамын. Алла разы болсын. Рахмат. Нике жөнүндө суроом бар эле. Нике кыйып жатканда бала кош көңүл, өзүнүн көңүлү жок эле жооп берсе кандай болот? Нике толук болобу? Нике эгер кабыл алдым десе толук боло берет. Ошон үчүн туугандар, көңүлдөрүн ата эне дагы, баланын дагы үйлөп атса, кызын дагы турмушка чыгарып атса, көңүлүн карап коюш керек. Мажбурлап эле келин алып берип, мажбурлап эле күйөөгө чыгарып жакшы эмес ошолчу. Устаз, кымбат сумка кийимдерди алсак ысырапчылык болуп калабы? Ал кийим сумкалары 2-3 ай кийип, колдонгондон кийин бирөөгө хадия кылып калсам, аларга мен жооп беремби, же мен берген адам жооп берип калабы? Же ал дагы мен дагы жооп беремби? Жок, колдонуңуз, башка бирөөгө бериңиз. Сиздин эскиңиз анча-мынчага жаңы. Эски кийимиңиз, эски сумкаңыз кээ бирлерге жаңы эле нерсе болот. Ошон үчүн иншалла белек кылып берип коюңуз. Менин сиңдим 12 жылдан бери ооруйт. Томография 4-5 жолу түштү. Диагноз туура чыкпайт. Былтыр билдик ичинде жин бар экенин. Азыр жин чыгарам дегендер көп. Баарына эле ишениш кыйын. Буга чейин больницада жатты. Молдолорго көрсөттүк. Кыйын, жыйынтык жок. Кимге көргөсөк болот? Алла разы болсун. Эме кылгыла? Бул жакта ошо жин чыгарга окуй тургандар болсо жакшы, болбосо борборго баргыла. Борбордо окуй турган мына центральный мечит деп коет. Биздеги эмне деп коет, мына Московский Гогольдо дагы жайгашкан борбордук мечит бар. Ошол жерде машаалла дем салгандар бар. Жыргал кары деген бар. Андан сырткары Сенамет деген бар. Мына Баха көчөсүндө. Ал жерде дагы көп адамдар келип ошол жерде рухиячылар Куран окуп, алхамдулилля, жиндерди ошо чыгарып немелерди кылат. Ушуларга аракет кылгыла. Кайсын амалдарды аткарып башкаларга хадия кылсак болот? Бардык жакшы иштерди, нафилдерди хадия кылсаңыз боло берет. Зикир болсун, дуа болсун, Куран болсун, кайрымдуулук болсун, нафил намаз, орозо болсун, айырмасы жок. Нафил умра болсун, бардыгын кылсаңыздар болот. Менин жүрөгүмдү ооруткан адамдар бар. Канча жолу кечирдим дейм, бирок баары бир эстей берем. Эмне кылсам эстебей калам. Сиз жакшы нерсе менен алек болуңуз, ошондо эстебей каласыз. Куран окуңуз, дини тил, эмел китептерди окуңуз, каза намаз окуңуз, үйдө жакшы иштерди бир нерсе тигиңиз, пирожный пышырыңыз, үйдүн кызматын кылыңыз, башка нерсе менен алектениңиз да, кыскасы айтканда. Бир туугандарым, толук динге келүү үчүн эмне кылсам болот? Даават бериңиз, дуа кылыңыз, балдардын акысын канткенде толук беребиз, тарбия бергениңизде. Эркектерге эскертүү берип коесузбу? Аялдарга жуунуп, гусул алууга шарт түзүп бергин деп. Аябай кыйын болот. Тим более кайын журт менен жашасаң. Көпчүлүккө намаз окубайсызбы деп айтсам, гусул алууга условия жок дейт. Туугандар, Союздун доору өттү, кетти ал. 30 жылдан ашып кетти. Азыр эми караңыздар. Азыр айылдарда деле алхамдулилла жылуу сууну үйүнө киргизди. Кичине бир душ, үйлөрдү чоң салабыз дагы кечирип коесуздар. Улуу сөздө уят жок, шариятта шарым жок. Ажаткананы огороддун бурчуна суукта чыккыбыз да келбейт. Үйдүн ичине эле благоустроение кылып койсок болот го. Мына Бишкекти караңыз, бардыгы эле үйдүн ичинде этаж болсун, жөнөкөй болсо кылып алган. Айылдарда деле кылып жатышат. Ошон үчүн азыр кичинекей акча кетсе, бир койду саткыла дагы. Үйдүн бир комнатанын чекеси бурчуна жакшынакай кылып, ванна, душчу, ажаткана салып койгула, өзүңүздөргө жакшы. Жылуу суу менен намаз окуганга жакшы, жуунуп алганга жакшы, бала чаканы жуундурганга жакшы. Зерикпей кичинекей бир көптө болсо 2 метрге 2 метр, бир 4 метр квадрат кетер чыгар. Ошонун ичине иншалла бардыгын коюп койсок жакшы да. Азыр не деген бар эле баягы сунук спирт го? Аристонду коюп коесуздар, сиздер жетиштүү. Аябай жакшы болот. Жөн деле жуунуп жүргөнгө деле, ден соолукка деле жакшы болот бардыгынан. Эркектерге айтабыз, Кудай кааласа. Мусулмандарга сөйкө, сепочка, билериктерди тагынса болобу? Кыз балдарга болот сөйкө. Азыр эркектер да талашып калбадыбы? Бул эркектерге болбойт. Сепочкасы да мына кыз балдарга жасалгасын алхамдулилла болот булар. Бирок өзүнүн күйөөсү үчүн жасансын да, көчөгө чыгыш үчүн эмес. Жоолук салынганды
жаман көргөндөргө жооп берип коюңузчу балам, койчу балам, Алла разы болсун. Жолук салганды ким жаман көрөт? Мына шайтан эле жаман көрбөсө? Ай жолук бул угуп туруңуз. Бул мусулмандын алхамдулилла аял заты бизде биздин маданиятыбыз бул. Бул имандуулук бул. Бул ибадат, бул чырай. Буга сооп берилет. Алланын ыраазычылыгы бу да. Динибиздин баалуулугу бул. Менин күйөөм бир жолу 3-4 жыл мурун дааватка чыкты эле. 3 күндүк. Ошондо аны 6 сыпатты айтып бер дептир. Ал айта албай коюптур. Ошондо бирөө сен намаз эле окуп жүрө бер, убара болбо дептир. Ошондон бери даават айтса эч болбойт. Неге болбойт? Да бардыгын айта алат. Бул ааламды Алла жараткан. Алла Тааладан коркойлу. Не кыйын ошол? Алла китеп берди, Куранды окуйлу. Пайгамбарды берди, Мухаммад алейхиссалам аркасынан ээрчийли. Намаз берди. Бейиштен ачкычы кылып, бейишке кирейли. Кыйын эмес го бул сөз. Сура эми аны кантип көндүрөм? Көндүр, үйдө даават бергиле. 6 сыпатты бүгүн сиз айтып бериңиз, эртең күйөөңүз айтып берсин чала. Бүрсү күнү сиз айтып бериңиз, анан толуктай баштайт. Ошентип ордуна келет. Биринчи чыккан адамдар айта албаса аны кыйнабай койсо болбойбу? Болот. Бир күндө эле болбойт да. Москва бир күндө курулду беле. Жок. Акырын мен билет. Биринчи 6 сыпаттын өзүн санап берет, анан акырын кошуп берет, анан акырынан күчөйө берет да. Көп эркектер сүйлөй албагандыктан дааватка барбай коюп жатышат. Жок. Ал даават сөзсүз сүйлөгөнгө эмес, мейли акырын колунан келишинче жактыкка чакырганды үйрөнүш керек, негиз угуш керек. Сол. Мында кылайлы, мен бир аз калтыр окуп бүтүп коеюн мен. Менин атам раматылык өтүп кетсем, кызым өтүп кетсем, саңа сөгүм ыраазы дечү эле. Ошону чечмелеп бериңизчи. Атаңыз машалланда ыраазычылык билдирген экен, кызым өтүп кетсем, саңа ыраазымын деген сөз экен да. Алла разы болсун, атаңызды райымын алып даражасын бийик кылсын. Менин 2 кызым бар. 3-чү боюмда. Бир кезде төрөсөм, анын Мухаммад коем деп Кудайга сөз берип койгом. Кудайга шүгүр, төрөдүм. Бирок кайнатам биз больницадан чыккыча ат коюп коюптур. Ичимен Мухаммад деп коюп койдум. Эч кандай коркунучу жокпу? Эч кандай коркунучу жок. Эчтеке болбойт. Боло берет. Иә. Эмне себептен эмнеде окуса болбойт деп? Көмкөрөсүнөн. Эмне себептен уккула тугандар? Көмкөрөсүнөн уктаса болбойт дейт. Пайгамбарыбыз тыйган ошондуктан. Айткан, көмкөрөсүнөн жаткандарга дозоктогулар көмкөрөсүнөн жатат деген. Адамга ден соолукка дагы зыян бул. Ошон үчүн чалканда же болсо оң жамбаш же сол жамбаш деген да. Биздин ажырашканыбызга 8 жыл болду. Талагымды берген эмес, өзү үйлөнгөн, сурасам бербейм деген. Ошондо кандай болот? Талак алыш керек болот. Тугандар бар го, жалгыз эмессиз го. Аталар бар, атанын достору бар, акырын барып, мынаны сен жашабагандан кийин башын бошотуп кой деп талагын алыш керек. Салам алейкум, алейкум ассалам. Хош келдиңиз устаз, рахмат. Менин сүйлөшкөн жигитим бар эле. Устаз, турмуш куруу максатында имандуу динден кабары бар, туура түз жүргөн, үйлөнүүгө бирок шарты жок болуп жатат. Андан сырткары бөлөк бизди үй бүлөбүз менен тааныган бала жуучу жиберип колумду суратып жатат. Өз оюңузду айта аласызбы? Эмне кылууну биле албай жатам. Мындай сүйлөшкөн болбойт да өзүчө. Ошон үчүн иче карап туруп, азыр мына ушул колуңузду сурап жаткандарга макул болсоңуз, нар жактагы бала менен кандай болот? Ошол жакта ошон үчүн шариятыбыздын жол көрсөткөнү жакшы. Нике кыйылганга чейин сиз эч ким менен мындай сүйлөшпөңүз. Сиз сүйлөшкөн жакшы эмес да? Башкага чыгып калып тиги менен ошентип, ошон үчүн бүгүнкү күндө үйдөгү чыр чатактар, үйлөнүп эле кайра ажырашуулар ушул себептен улам көп болуп атат да.
Шариятыбыздын талаптарын аткарбагандыктан. Ата-эне бар, бир туугандар бар, кеңешип, алхамдулилля, ыймандуу, жакшы кулк мүнөздүү болсо, кембагал болсо деле ошого бериш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, жигиттер, ушу балдар, адамдар, еркектер 4 нерсесин карап үйлөнөт. Сулуулугун карап, байлыгын карап, ата тегин карап, динин карап. Пайгамбарыбыз өзү буйрук берген. Фар бидати дин. Динин карап туруп үйлөнүп бактылуу болгун деген. Ошон үчүн биринчи динин, ыйманын карайлы. Турмушка чыгып аткан кыз дагы биринчи ошо динин, кулк мүнөзүн карап, жакшыбы? Болду, пайгамбарыбыз ага ошого берсин деп айткан. Ошон үчүн мен жеке оюм кеңешип туруп, карап туруп, истихарада окула дагы нар жак бери жак менен сүйлөшкөндү токтотуп, бир тараптуу болуп нике кыйгандан кийин анан сүйлөшө бергиле. Ата-энемди умрага жиберейин десем, бутубуз ооруйт, багып жүрө албай, кыйналып калбайбызбы деп, басып жүрө албай, кыйналып калбайбызбы деп жатышат. Кандай жолдору бар? Ошол акчаны садака кылса кабыл болобу? Мындай караңыздар. Эгерде коляскага отуруп деле сүдүрүп алып барып келгендер бар. Анын жол жоболору бар, мурдагыдай эмес. Азыр алхамдулилла аэропортто тияк басканга, ушу Каабада деле тегереткенге тияк немелерде алхамдулилла коляскалары бар. Эми мүмкүнчүлүктөр санап көрүшүңүздөр керек да. Эгерде таптакыр мүмкүнчүлүк бар болбосо, албетте садака кылсаңар, садаканын соого берилет. Жолдошум өзүмдүн апам менен телефондон сүйлөшүүгө тыюу салып жатат. Бир күндө бир эле маал сүйлөш деп талап койгону туурабы? Негизи бошосом эле апама телефон чала берем. Ошого жини келет. Мындай да сиз дагы келер кечке чала берип эмне кыласыз? Анан кийин жолдошуңузда тыюу салган болбойт. Бир жолу, эки жолу деп шарт койгондор туура эмес. Просто сиз дагы кичине акылдуулук болуң дагы. Кээде зарыл иш болсо чалыңыз. Анан жөндөн эле чалып, эмне жаңылык деп эле күн сайын эле жаңылык сурай бербей. Ошондо эмне жаңылык болмок эле, кечеги жаңылык деп айтайык, кайра эле кайталайт. Мен турмушка чыкканыма 7 жыл болду. 2 балам бар. Күйөөм постоянно эмес, бирок жаман досторуна кошулуп алып ичет. Аябай жүрөт. Чогуу жатпаганыбызга 1 жыл болду. Зына кылат. Бир сөздү туура эмес сүйлөп алсам, кол көтөрүп баса калат. Кайненем мен жок болсом эле антет мынтет деп күйөөмө жамандай берет. Экөө мени сүйрөп, кет деп эшикке сүйрөп чыгышкан күндөр болгон. Астагфируллах. Ата-энем үйгө кел деп урушат. 2 балам менен төркүнүмө баргым келбейт. 7 жыл жашап кетейин балдарым үчүн деп тырыштым. Сабырым түгөндү. Жумушка чыгып квартирага таап кетип калсамбы деп турам. Кеңешиңизди бериңизчи. Көп жолу талак берген. Мына акыркы сөзүңүз бар го, көп жолу талак берген деп. Бул маселени чечиш керек. Мүмкүн талак түшүп калса, силер жашай албайсыңар. 3 талак түшүп калса, тем более жашай албайсыңар. Бир талак болсо кайра нике кылып, бирок жолдошуңар мындай кылганы таптакы туура эмес. Эмне деп айтабыз биз? Сабырдуу кылып, ата-эне менен кеңешип, эгерде бул кайра жашай турган болсо, аны чакырыш керек. Дагы жакшынакай кеңешип, сүйлөшүп, келишип, андан кийин жакшынакай жашоону улантыш керек. Аллаху акбар. Берсенени боламын. Уста сизге суроом. Касыр жана каза намаздар боюнча. Касыр жана каза намаздардын ниетин кантип ниет кылабыз? Жана каза намаздын фарызын гана окуйбузбу? Касыр намаз мындай. Эгерде Бишкекке баратсаңыз, мына Токтогулдун границасынан чыкканда эле касыр башталат да. Мына Медер деген кафе бар, нар жакта анал пельменный деген бар. Ошол жерге барганда уже эгерде пешим намаз убактысы келип калса, сиз 2 рекет касыр окуйсуз. Түшүнүктүүбү? Бирок ниетиңиз каяка чейин? Бишкекке чейин. Демек, ошо 120 километрден ары ниетиңиз жетсе, касыр намаз сиз мусафир болосуз дагы, ушул эмеңизден, айылыңыздан же ошо мына эмеден токтогулдан чыккандан кийин эле касыр башталат. Анан кийин каза намаздын ниетин кандай кылабыз? Каза намаздын фарзы. Каза намаздын фарзы эле окулат. Сүннөттүн казалары окулбайт, витр важиптин казасы окулунат. Бул жагын ичиңизден жеке окуңуз устазым.
Иштен окуй турган суроо экен. Мен иштен окусам кантип жооп берем анага? Мындай кылайлы. Мына акыркы суроо болчу, мейли Кудай кааласа буну неме кылып жооп бергенге аракет кылабыз. Урматтуу эне эже карындаштар, убакыт эмише Кудай кааласа бүтүп келип калды. Жараткан Алла Таалам баарыбызга жар болсун. Азып көп болсо Алла Таалама шүгүр кылайлы.